Бишкек шаарындагы 100 миңдеген кадыресе үй бүлөлөрдүн бири. Бирок аларды башкалардан өзгөчөлөнткөн. Сыймыктуу жагдай чоң апа. Жөнөкөй эмес, кылым жашаган Керез Мамырбаева. Керез апанын неберелери дагы бүгүнкү күндө чоң ата, чоң эне. Керез апа өзүнүн айтымында Теңиртоонун Жумгал районундагы Кармантуз жайлоосунда туулган. Анын жашоосу чу дегенде эле турмуштун оор сыноосу менен башталган. Анткени 18 жаштагы Урпуш апа көз жаргандан кийин эле дүйнө салыптыр. Ошентип бешиктеги ымыркай дүйнөнү аңдай электе кыйын күндөр башталган. Ымыркайдын аты Керез коюлуп, чоң атасы Мамырбай менен чоң энеси Чудуйдун колуна чоңоет. Бийинин сүтү менен, косунун куйругу менен баккан экен. Дөңгө отургузуп койсо тоголоруп кетти деп бир аял күлдүрүп калчу. Тарып талканды көйлөп берип койсо эле кечки аркама салып көтөрүп жүрө берчүлүм деп. 16 жашында Өзүкхан Жаманкараевка турмушка чыгып, аны менен үй бүлөнүн түйшүктүү, бирок сыймыктуу жүгүн бирге артып, 10 балалуу болушуп, төртөө чарчап калат. Өмүрлүк жолдошу Өзүкхан Жаманкараев кезегинде 100 койдон 120 төлө алууга жетишип, күзүндө 20 козу менен сыйланган. Койчуларды болсо кош калып кетет. Биз болсо кой кайтарабыз, балабызды көтөрүп алып. Балам, биздики кыйын эле жумуш болду. Кыргыз мамлекетинде ошол учурда малчылардын слету деп койчу, ошол жерге келип слетка катышып, ардак жакшы сөздөрдү угуп, астыңкы чабандардын катарын толуктаган. Өзүкхан Жаманкараев менен 62 жыл бирге жашап, 5 уул, 1 кызды татыктуу тарбиялап, өмүр бою мал багып, ак эмгек, адал иш кылган апа учурда дөөлөттүү карлыктын доорун сүрүп жаткан кези. 29 небере, 45 чөбөрө, 6 кыбырасы бар. Апам жөн отурбай, айылдагыларга көйнөк түйүп берчү, жүндөн ийирип, жоолук түйүп берчү, орок оруп жүрчү, аябай эмгекчил болчу да апамчы. Өтөгөлүү өмүр жолунда коомдогу тарыхый өзгөрүүлөрдүн көбөсү болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз үлүшүн кошкон. Эмгек жолу колхоздун ар кандай жумуштарында иштөө менен өткөн. Орок ордум, чийне тарттым, кыркын кырктым. Эми кылбаганым калган жок, бир эле чалгы эле чапкан жокмун. Биз мынтип үлтергенсип ооруп жүрсүк, апам деген сайыс тарагандан кийин мына колтугуна салып туруп ооруп экен да. Ооруп, элди сотуйдан ашык жерде ооруп туруп, кайра буулап, кайра чийнеге салып, кырманга жеткирип берчү да. Бир топ жыл райондун кызыл туусун кыйла көтөрүп, партиянын мүчөлүк билетин алып, эл көйгөйүн өкмөткө жеткирген. Ардактуу эс алууга чыкканга чейин үзүрлүү эмгектенип, билим тажрыйбасын эл кызматын арнаган. Биз ушундай кыйналып, көп мындай жумуштардын баарын аткардык, күнү түнү иштедик. Биздей кыйналбай мындай бир билимдүү болуп, билим жаатындагы жакшы жумушта иштегиле деп ушундай бизге насааттарын айтчу. Ошол насааттарды биз аткардык деп эсептейбиз. Кыргыздын каада салт, үрп-адат жөрөлгөлөрүнө бөтөнчү асты дил мамилеси баарына маалым. Балдарында ушуга тарбиялап, укум-тукумга жеткирүүнү тапшырып келет. Канча эмгекчил болсоңор ошонун үзүрү болот деп ушуга тарбиялады, чынчылдыкка тарбиялады, бирөөнүн акысын жебегиле деп тарбиялады. Анан кайра кийин биздин балдарыбыздын баарын ушул киши чоңойтtu. Апанын айтымында улуттун улуулугу дал ушул уңгулуу уюткуда. Ушу бала чакаңардын ыракатын көрүп, кызыңардын кызматын, уулуңардын урматын көргүлө. Не тилесеңер тилегиңердин баары жакшылык болсун, амин. Ушундай өтөгөлүү өмүрдү башынан кечирген Керез Мамырбаева азыркы Кутман курагында өлкөбүздүн дөөлөттүү апасы катары нарк насили менен набаттуу өмүр кечирип, төрдүн көркү, улуттун куту болуп, жүрүм туруму акыл кеби менен кийинки муунга үлгү. Назгүл Чороева, Бекболот Тогдурбек уулу, ЛТР.